Министрлик тарапындагы Дыйкандар үчүн уюштурулган семинарда агроном Турусбек Асаналиев компания жөнүндө чакан роликти көргөзүү аркылуу бай дыйкан иши менен тааныштырды. Адис андан кийинки сөзүндө азыркы айыл чарбасындагы жалпы тенденциялар, көйгөйлөр жөнүндө кеп козгоду. Бай дыйкан алып келип жаткан жер семирткичтер, өсүмдүктөрдү коргоо, зыянкечтерге каршы күрөшүү боюнча препараттар, ошондой эле компания тарабынан дыйкандарга сунушталып жаткан дүйнөгө таанымал бренд уруктар жөнүндө маалымат берди. Дыйкандарга жалпысынан көп нерсеге муктаж, баштаганда эле үйрөндөн муктаждык бар. Жерди айдоо, трактор, шаймандардан муктаждык бар. Жер семирткичтерден өзгөчө муктаждык бар. Ал эми ошол өсүмдүк оороган кезде аларды коргоо заттарына да өтө муктаждык керек. Ошол эле кезде коргоо заттарын туура колдонуп, жерге зыян келтирбей туура колдонуу бул дагы өтө абзел. Ошолордун баары жогун үйрөткөнчө, ошол эле учурда биздин өзүбүздүн өрөөндөрүбүз бар, өзүбүздүн жер семирткичтерибиз бар, органикалык жер семирткичтерибиз бар. Ошолордун баары жогун дыйкандарга кызмат катары сунуштап келебиз. Цель нашего семинара – это рассказать фермерам о передовых технологиях. Биздин максат фермерлерди технологиялык жактан колдоо, жаңгы жер семирткичтерди, дары-дармектерди колдонуу үчүн атайын дыйкандарга үйрөтүү, мол түшүм алуу үчүн эмне кылуу керектигин үйрөтөбүз. Компания Кыргызстан боюнча эң чоң жана мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Анда биз жаңгы дары-дармектерди алып келип дыйкандарга кантип колдонуу керектигин үйрөтөбүз. Занимается поставками минеральных удобрений. Катышуучулар арасында кызыгуу жаратып көптөгөн суроолор берилди. Бай дыйкандын филиалын Ак Турпакка ачылуу алдында турат. Дыйкандар менен тыгыз кызматташып, колдоо көрсөтүп туруу максатында жергиликтүү агрономдор менен жакындан иштешүү. Исламский принцип финансирования дегени бул сатып алып туруп кийин элдерге бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн түзүп берет да. Бул дыйкандар үчүн аябай пайдалуу нерсе. Себеби бардык эле дыйкандар сразу сатып алып, анан ону иштеткенге мүмкүнчүлүгү жок. 3 гектар жер айынты бар дыйкан Сабыр Шерматов буга чейин дары сатып алууда түшүк жаралып келгенин айтат. Бүгүнкү семинардан айыл чарбасынын алипеси болгон топуракты даярдоо, жер кыртышын азыктандыруу, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча дыйкандарга берген маалыматы өтө кызыгууну жаратарын кошумчалайт. Дыйкандар өздөрүнө керектүү болгон көптөгөн суроолорду беришип, жооп ала алды. Буга чейин барды химикат колдонот элек, бото чөптөргө, селитр, аммофос. Эми бизде баягы калий, фосфорлор жок болчу. Аммофос колдонот элек. Эми Кудай буйрса булар жеткизип берсе, ошол бай дыйкан компаниясы, ушулар менен кеңеш сүйлөшүп алсак, элибизге жардам берсе, Кудайга шүгүр, дыйканчылыгыбыз берекеси берер энди. Ак Турпак айылынын элинин басымдуусу күрүч жашат. Ага туура кам көрүү үчүн жыл сайын мамлекет тарабынан түрдүү жардамдар берилет. Үрөн дары-дармек алуу максатында атайын бай дыйкан компаниясы менен келишим түзүлдү. Мындай семинарлар дыйкандарга керек болуп турган. Ошондой эле айына 2 жолу дыйканчылык боюнча семинар уюштуруп туруп пландашты. Бул маселеде имарат жагынан жардам берүү айыл өкмөт башчысы колго алды. Айыл чарба министрлиги менен сүйлөшүп туруп, мына ушу семинарды 3-чү жолу өткөрүп атабыз. Жыл сайын бир семинар өткөзүп, элге бир арзан жер семирткичтерди алып келип, ушул жерде ошол элге түз сатылса деген максатта. Өткөн жылы дагы минералдык жер семирткичтердин баасы өтө кымбат болуп, бир мүшөк ошол селитр жемачайына 1800-ге чейин чыгып кетти. Ошого быйыл дагы эртерээк аракет кылып, ошол бай дыйкан менен сүйлөшүп, ушул жерде ошонун базасын ачып туруп, ушу элге түз эле берсек деген максатта. Ошол айыл чарбасында болгон мамилени, айыл чарбасынын ордун көрсөтүлгөн маалыматтар айтылды. Буюрса мына 2022 жылдын жазы талаа жумуштары башталып калды. Быйыл өзгөчө жыл болуп атат. Ошол жан чачын аз, кар аз. Ошондуктан айыл чарбасында иш токтобой эле жыл бою болду десек болот да. Азыркы күндө жазы талаа жумуштары толугу менен башталды. Арактарды чабыш, канал арактарды, аларды ремонт кылыш, тоңдурма айдаш, ошол сууларды азыр толук коюп атабыз. Бактарактарды, беделерди, ошондой эле күздүк эмелердичи. Кадамжай районунда жалпы 26 000 гектардан ашуун айдоо аянттагы жер бар. Ал эми Ак Турпак айыл аймагындагы ар бир үй бүлөдө 2-3 гектардан жер болсо, басымдуу бөлүгү күрүч жашат. Нурзат Кабылжан кызы, Куштарбек Абдыкаар уулу, Алтын 5 жаңтары.